Али ибн Аби Талибтен келген. Бул осуятта 3 нерседен сак болгула дейт. Фитнанын отун жагып, аны күчөтүп, мындай ызы чуу болгон кезде көп адамдар ушул 3 нерсеге кирип кетишет. Биринчиси мындай эмоция калтырып, шашалактык, акыбетин ойлобой кылган кадамдар. Себеби шашалактык жакшылыкка алып келбейт. Шашкандык шайтандан. Көп иштер жакшылап жете өлчөбөй, ойлонбой шашып кылгандыктан аягы барып жакшылык менен бүтпөйт дейт. Кандай абал болсо да шашпай, ойлонуп, кеңешип, илим ээлеринен сурап, анан кийин ишти кылыңыз. Шашып кетпеңиз деп атат. Экинчиси, бул бир маалыматты сөздү тактабай эле заматта таркатууга шашуу, угары менен таркатуу. Аны тактабай чынбы, калппы, туурабы, такпы, аныкпы, жалганбы, эмне экенин ал кызыктырбайт. Эң негизи таркатып салуу. Ошону кабарлайт, таркатат, жаят. Ал нерсе туура болбой калышы мүмкүн. Кээ бир учурда маалымат так болсо деле, ошону таркатууда бир жакшылык барбы? Пайда барбы? Же анын артынан зыян пайда болобу? Бул экинчиси. Маалыматты тактоо, аныктоо жана аны таркатууда пайда барбы, жокпу? Үчүнчүсү, жамандыктын, фитнанын дагы тутандырып, аны эгиндей кылып, эгинди жерге эккенде кандай өнүп чыга турган болсо, кээ бир адамдар ошондой эгин эккендей кылып таркатат. Бирине калтырбай сөзүн. Адамдардын ортосуна от жагып, адамдардын мамилесин бузуш үчүн бирине сөз ташып, Аллах сактасын, ошентип душмандыкты күчөтүү, бири-бирине кагыштыруу. Ушул нерсеге мына Али ибн Аби Талиб шашалактардан болбогула, жамандыкты эгүүчүлөрдөн болбогула, анын артында балээ бар деп эскерткен. Ушул 3 нерсени билели. Шашалактык, тактабай таркатуу, анан адамдардын ортосуна от жагуу. Эгер ушул нерсе күчөп кетип, себепкер болуп кала турган болсо адам, баленин баардык күнөөсү анын бара берет. Ошол ызы чуу бүтмөйүнчө, токтомоюнча.